токтоло кетсеңиз. Жарайт, Ильясини мындай кылалы. Убакыт деген учкан куш дейт, Бир оор көрүнөт, агарып таңдын атканы дейт. Кызарып күндүн батканы, эки келбес өмүрдүн эсеп чоту какканы дейт. Биз болсо эми 5 ылдыйлап жаш өтүп калган убак, ушул 3-4 жылдан бери түштүккө келип, тынбай кыдырып эметип атканыбыздын, иш жүргүзүп атканыбыздын себеби мындай да. Көп жылдар бою Кыргызстандын жаратылышын изилдеп, ошо Кыргызстан ушу өтө бай мамлекет экенин далилдегибиз келет да. Маселен, Кыргызстан өзү жалпы республиканы курорт деп койсо болот. Жалал Абад областы анан бетер курорт, так? Ошого жаратылыштан жашаган мына 30 жылдан ашык биздин эмгек бар. Кыргызстанда канча дары-дармек чөптөр бар, канча мөмө-чөмөлөр бар, ден соолукка пайдасы тие турган, канча булактар бар, канча мөңгүнүн суусу бар, канча минерал суулар бар, баткактар бар. Мына ушулардын бардыгын 30 жылдан ашык изилдеп, ошолордон жаралган 100дөн ашкан дары-дармектер бар. Биздин аракет ушу кыргыз медицинасын ушул жетер жерине жеткирип, бир чыйыр салып кетсек, кыргыз медицинасы тууралуу. Себеби биздин ата-бабалар өтө мыкты адамдар болгон. Биздин ата-бабалардын ичинде кыл тамырчылар болгон, жанагы сөөктү сыныкчылар болгон. Маселен, сөөктөр быркыранып калганда, аны кеспей, операция кылбай эле сыртынан отуруп баарын жамап койгон ушундай адамдар болгон да. Чөптү жакшы билген адамдар болгон, букалаган, тамырчы, анан кандай оору болсо дагы ошолорго пайдасы тийген ата-бабаларыбыз болгон. Анын баарын санап отурсак, убакытты уттуруп коебуз. Ошон үчүн биз ошо кишилердин эмгегин кайра ордуна келтирип, анан бүгүнкү медицина менен ушу элдик медицинаны бир айкалыштырып, кандай эле ооруга жардам болсо деген далалат менен жүрүп атабыз. Маселен, жыйынтыгын айтып коелу. 2016 жылы мен ошол кызым менен шиякта 11 ай жүрдүм экспедицияда. Ошондо биз ошо Жалал Абад, Ош, Баткен, Лейлекте бир 7-8 адамдын ошол ден соолугун чыңаганга жардам бердик да. Анан азыр мурда эми жанагы жүрөк, кан тамыр, онкология, туберкулез ушулар мындай кыйын ооруду эсептесек, азыр бир башка эпидемия чыкты. Маселен, ал эпидемия мындай: курттар, адамдын ичиндеги курттар. Мисалы үчүн, азыр жер шарында 6 миллиард адам бар. Ошонун 4,5 миллиарды курт менен ооруйт. Болгондо да адамдын ичинде бир курт эмес, 2, 3, 4 курт, 5 куртка чейин пайда болуп атат да. Экинчи бир маселе, ошо курттар жайгашкан жери, жашаган жери башка болуп кетти да. Мурда биз курттарды, мисалы үчүн, ичегиден, ашказандан, өттөн, боордон ушул издечи элек да. Курт барбы, жокпу, алардын жанагы жумурткалары барбы, жокпу деп ошон менен диагноз койчу элек. Азыр курттар мээде, көздө, булчуңдарда, денизде сүзгөндөй сүзөт. Жүрөктөгү курттар да бар. Анан кийин айтып атпаймынбы, ошол аябай курттун түрлөрү көбөйүп кетти да.
ошого каршы азыр дүйнөдө бардык окумуштуулар ушу курттардын артынан иштеп атат. Кандай кылып муну жоготсок деп. Өнүккөн, өскөн мамлекеттерде, Европада, башка мамлекеттерде 1 жылдын ичинде курттарды 4 жолу профилактика кылып дарылайт. Бизде али 1 жада жолу боло элек да. Анан биз ошону эсепке алып туруп, анан дагы бир маселе, ошо курттарга берип аткан дарылар, азыркы профилактика алдын алуу боюнча берип аткан дарылар көп болсо бир 2-3 группа курттарга таасир берет да. Таасир берет. Калган 2-3 курт ошо бойдон адамдын ичинде калып калат. Демек, биз курттан кутулбай эле баягы курт боюнча калып калып атабыз да. Туурабы? Анан ошонун баарын эсепке алып туруп, биз 2 жыл, 3 жыл мурда бир таш чайнар деген дары чыгардык да. Эми бул дарынын курамы бир 20га чакын заттар бар. Ар кандай бири-бири менен жардам берип, ошол пайда келтире турган. Ошо таш чайнар дарыны биз ошо түштүк жергесине, жана мен айткан жерлердин баарына бүт областтарга бир 7000 кишиге, жана колунда жок, бейбечара, муну сатып ала албай турган адамдарга бүтүндөй бир 7 миллион сомго дары-дармек жасап, ушуну жасап туруп, ошо адресini таркатып бердик да. Акысыз. Ак бекер. Жардам катары себеби окумуштуунун эл журтуна бир пайдасы тийиш керек да. Бекеринен эле окумуштуу болбош керек да. Азыр айтып өттүңүз өзүңүз, ушу курттарга бир каршы таш чайнар чыкты депчи. Бунун курсу канча? Канча күн? Бул мындай да, 9 жаш андан жогору 1 литр ичет. Мына турган дарыны бир адам 9 жаштан жогорку адамга жетет да. 50 граммдан 3 маал 7 күн ичсе, курттун кандай түрү болсо да жок болот да. Ошону менен 7 күндүн ичинде курттан кутулат. Анан айтып коеюн, 1 литри 1000 сом турат. 1 литри 1000 сом. 1 литри 1000 сом турат. 8 жаш андан төмөн 1 жашка чейинкилерге жарым литр ичсе жетет. 30 граммдан 7 күн ичет. Ал балдар дагы баары курттан кутулат. Ушул курт маселеси боюнча дагы сүйлөшүп калдык да. Негизи мен ушул курттардагы бир жаш курактарды кайсы жаш курактарда кездешип болот мүмкүн дейм. Курагы мындай да, көбүнчө бул жаш балдарда кезигет да. Жаш балдарда кезигет. Анан чоңдордо деле кезиге берет. Анан азыр бизди угуп отурган адамдарга рецепт катары айталы. Эгерде чоң киши болобу, бала болобу, түндө уктаганда тиши кычыраса, бул эң негизги белги. Экинчиси, эртең менен жаздыкка шилекей алып калса, бул андан бетер чоң белги. Анан үчүнчүсү, жана жаш балдар айрыкча ойноп жүрүп эле ичим деп киндигин тегереги ооруп үйүнө келип айта берет да. Эгер бул белгилер болсо, ал балдарды же кишилерди лабораторияга алып барып куртту текшергендин эч кандай кажаты жок. Сөзсүз курт чыгат да. Анан айтып атам, 7 күн ичсе баарынан кутулат. 14 күндөн кийин кайра барып лабораторияга барса эчтеке чыкпайт да. Мына биз ошо сөзүбүз туура чыксын үчүн, мисалы үчүн ошо 1300 кишини куртка текшердик да. Анан курту бар деп аныктап, дары-дармекти бере баштадык да. Анан кайра ошо 10 күндөн кийин анализ алып текшердик. Ошондо 7 группа курттар, ар кандай группада 7 группа курттан бир кишиден мындай курт табылган жок да. Бардыгына таасир берди. Демек бул ошондой күчү бар экен, кубаты бар экен, жок кылат деген сөз да. Өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүптүр да. Эффективдүүлүгүн көрсөттү. Аны биз
жанагы «Будь здоров» деген биздин медициналык журнал бар. Ошого барын басып, анан Таш Шайнардын инструкциясына дагы ошонун таблицаны келтирип койдук да, элдер түшүнсүн, билсин деп туруп. Азыр биз элге кайрылып атканыбыз ушундай. Эми биз ошо 16-жылы жалпы Кыргызстан боюнча бир 10 миң кишинин куртун түшүрдүк. Демек 10 миллион зарып кылдык. Академиянын атынан, фонддун атынан. Ошондо бул бир көргөзмөдө баштап мына ушундай болот экен деп эл ишенип калды да. Эмки маселе менин келгеним мына областтан жетекчилери, анан областта бир колунда бардар адамдар бар. Ушулардын бардыгы ушу маселени колдоп, элибизди, журтубузду, Жалал Абадтагы туугандардын бардыгын курттан куткарса деген маселе да. Канчалык эметет? Бул эми сүйлөшүп көрөбүз да, ушул берүүдөн кийин, элдер түшүнгөндөн кийин. Бир мисал катары айтып келейин. Мен ошо Таласта дагы иштеп, бир 3 миллионго дары-дармек жасадык. 3 миң киши деген сөз да. Анан ошол жерде бир Кулмамбет деген эме бар экен да, өзү бардар адам бар экен. Өзү мечитте иштейт экен, соопчулукка. Анан ошо киши 200 миң чыгарды да. Анан мен 200 миңге дары жасап туруп, ошо кишиге берип койдум. Эми муну сиз өзүңүздүн атыңыздан таратыңыз деп туруп. Эгерде Жалал Абадтан ошондой бир азаматтар чыкса, мен дарыны жасайм дагы ошо кишиге өткөрүп берем. Мына өзүң тараткын, кимге бересиң, кимге коесуң, сен ушунун кожоюнусуң деп туруп. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда областтын жетекчилери менен сүйлөшүп, алар бир мындай каражат тапса, же бир бартерге барса, анда ошолорго дары-дармек жасайм да, канча салым кошсо, ошончолук дары жасап, ошолорго өткөрүп берем да. Мисалы үчүн азыр айтпадымбы, 95% элдин ичинде курт бар экен деп. Биз жасаган бир тамчы да, мен көрсөттүм да, ушундай иштесе болот деп туруп. Анан мен азыр ошо Жалал Абадтык туугандарга кайрылат элем. Эгер элге, журтка, соопчулукка бир иш кылабыз десеңер, анда ошол бир дары-дармекке бизге заказ болсо, биз ошону жасап туруп, ошол кишинин атынан Жалал Абадтык туугандарга таратып бердик. Таратып берет. Албетте муну кээ бир жашоочуларыбызда буну алууга да мүмкүнчүлүгү жок да. Албетте мындай нерсе жакшы нерсе экен. Анагай ушул дагы бир суроодо бүгүнкү күндө оорулардын саны көбөйүп атат да. Дарылаганга бир татаалдашып жатат да. Сиз кандай жол менен дарылап атасыз дагы? Менин мунугу дарыларымдын бардыгы табияттан алган жаратылыштын күчү деген сөз да. Мисалы үчүн бул Таш Шайнардын ичинде Кыргызстанда өскөн күчтүү чөптөр бар. Мөмө-чөмөлөр бар, дандар бар. Дагы ошол курттарды өлтүргөнгө жараган көптөгөн заттар бар да, курамында бир 20 заттан ашыгыраак курам бар да, бири менен кошо жакшы иштеп кете турган. Ошон үчүн жанагы бүт группага жарап, курттарды жок кылып аткан ошо да. Өтө күчтүү заттар бар да. Агай ушундай өзүңүздүн ушул таза экологиялык ушу дары чөптөр менен дарылап келе жатасыз да. Албетте буларды табып, ушинтип жасаганга дагы бир өзүнчө мээнет кирет да. Ошол мамлекеттик деңгээлде дагы бир жардам берүүлөр болдубу сизге? Мамлекеттик деңгээлде ушул биздин жаратылыштын күчүн түшүнгөн жетекчилер жокко дейм. Себеби мына 16-жылда айтпадымбы, ушундай бир 10 миңге жакын кишинин куртун түшүрдүк. Баягы 10 миллион сом бөлүп өзүбүздүн немеден ушу көрсөтөйүн дедим да, мамлекеттик деңгээлде ушундай жасаса болот деп туруп.
Мына азыр мен ушул жака келерден мурда президенттин аппаратына кат таштадым ушул жыйынтыктары боюнча. Премьер-министрге кат таштадым. Эми чечилеби, чечилбейби ал алардын немеси да маселеси. Бирок алар чечсе де чечпесе де эл бар, журт бар. Биз кыргыз элин курттан куткарышыбыз керек да. Маселе ошондо. Маселе ошондо. Маселе ошондо. Агай, ушу мен билгенден ушу түштүк жергесинде ушу 2 жылдан бери эле жүрөсүз да? Ооба. Ушу сизди түйшөлткөн эмне маселе бар ушул жерде, агай? Мени түйшөлткөн биринчиден мындай да, окумуштуулар дары дармек же болбосо бирдеме ойлоп табат дагы ошол бойдон турат. Аны бирөө колдоп, бирөө ары түртсөм деген ой бар да. А мен бул маселе жөнүндө оюм таптакыр башка. Мына мен ойлоп чыгардым. Ошол иштейби, иштебейби, элге пайдасы барбы, жокпу деген маселе бар да. Мына мен айтып атпаймынбы? Эми 10.000 кишини дарыласак, ошону жакшы кылсак, мен окумуштуу катары өзүм бир моралдык жактан өзүм канааттанып калам да, туурабы? Демек мен жараткан нерсе пайдасы бар экен. Окумуштуу катары мен туура жолдо бараткан экенм деген маселе болот да. Мына мени түйшөлтүп аткан ушул. Анан жана айтпадымбы? Мен кыргыз медицинасын колуман келишинче көтөрүп, бүгүнкү медицина менен айкалыштырып, анан аякпаган ооруларды аяктырсам деген далалат менен жүрүп атам да. Маселен, менин практикамда азыркы мезгилде дагы бир орчундуу маселе бул рак оорулары. Туурабы? Жана шишиктер. Шишиктер экиге бөлүнөт. Жай өскөн шишик, бат өскөн шишик деп туруп. Жай өскөн шишикти бул доброкачественный деп коет да, бул анча зыяны жок деп. Ал жанагы аялдардын эмчегинин шишиги, жатынын шишиги, анан жанагы эркек эр азаматтардын жанагы простатит, аденома деген ушуларда ал эми бат өскөнүн рак деп коет да. Менин практикамда Кудайга шүгүр ошо жай өскөндөрүн дагы, бат өскөн рактарын дагы дарылап, ошону кайра бери кайрыган мүмкүнчүлүктөрүм болду да. Демек, мен окумуштуу катары ушу ракты деле дарылайт турбаймынбы? Ошону деле токтотсо болот турбайбы? Жаратылыштын күчү ушунчалык экен, ошо жаратылыштан алынган дарылар жакшы иштей турбайбы деген. Мына ушуга чейин менде рактарды дарылаганга скорый помощь, анкалан, полисептол деген 3 маселе бар болчу да, 3 дары. Ошол маселелерди азыр Кыргызстанда көптөгөн жанагы рак менен ооруган же жанагы жай өскөн шишиктерге колдонуп иштеп аткандар бар да. Ал эми жакында бир жакшылык болду. Мен ошол